Президент Садыр Жапаров соц тармактагы баракчасы аркылуу парламенттик шайлоого катышкан партия жетекчилерине дагы бир кайрылуу жасады. Президенттин пикиринде шайлоо борбордук шайлоо комиссиясынын кетирген майда катасынан улам ишенбөөчүлүк жаратты. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоого катышкан партиялардын жетекчилери. Шайлоо эң жакшы келе жатып эле болбогон жерден БШКнын майда чүйдө кетирген катасынан айрыкча өтпөй калган партиялар тарабынан ишенбөөчүлүк пайда болду. БШКнын адистери кетирген ката серверге эч тиешеси жок экенин дагы бир жолу тактап чыктык. Сервер берген жыйынтыктар БШКнын адиси кетирген катага эч тиешеси жок. Акыркы жыйынтык кол менен санактар бүткөндөн кийин чыгат. Кол менен санакка активдүү катышкыла. Санактар бүткөндөн кийин бюллетендерди архив үчүн сактап коебуз. Кимдир кааласа, каалаган участоктарын кайсыл убакта болбосун ачып, санап алышса болот. Ал эми мага акарат айтып, сөгүп сагып, атама чейин сөз тийгизип, ишенбөөчүлүк көрсөтүп жаткан аттуу баштуу элем. Кудайга ишенем деп, дин жолунда жүрүшкөн жарандарыма айтаарым. Урматтуу жарандарым, мен дагы Кудайга ишенген адаммын. Ооба, атам өмүр бою Кудай жолунда жүргөн инсан болгон. Калыс бол, туура эмес жолго түшпө, Куран окуганды үйрөн, намаз оку деп 8-классымдан баштап Куран үйрөткөн адам болгон. Кудайым бейишинен берсин, атамды тынч койгула. Бийлик тарап шайлоо процессине кандай кийлигишпеген болсок, БШКнын ишине да дал ошондой кийлигишкен жокпуз. Болгону эки талап койдук: адилеттүү жана мыйзамдуу иштегиле деп. БШК тараптан дагы добуштарды бурмалоо болгон жок, жана болбойт дагы. Ооба, БШКнын адисинин шалаакылыгынан мүчүлүштүк кетти, бирок добуштарды саноонун жыйынтыгына эч кандай тиешеси жок. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз. Азыр УКМК териштирүү иштерин баштады. БШКнын ката кетирген адисинин айрым адамдар менен байланышы жокпу? Балким, мен ушундай кылып силерге митингге чыкканга шылтоо жасап берем деп алдын ала кандайдыр бир күчтөр менен келишип алган эмеспи деген сыяктуу териштирүүлөр жүрүп жатат. Жыйынтыгын УКМК өзү билдирет деп билдирүү калтырган президент. Булардын ою, булардын максаты бийликке барыш эмес. Дар шайлоодо тополоң чыгарып турса, бийлик кетирген сайын булар иттер байып атат да. Мародёрлук кылып атат. Кеткен бийликтин аркасынан кууп, бар жогун тоноп, ошондон байышып атат да булар. Булар бийликке ынтылган жок. Булар лишь бир элди көтөрүш керек дагы. Ушу эми бизге Садыр Жапаров менен ушу камчыбек ташиев кеткен болсо биз Кыргызстан кимбиз онда? Ушуну ойлонбой атат да. Бизди ким тоготот онда? Силер тополоң мамлекет экенсиңер деп сапсын көчөдө калабыз го. Ушуну ойлонбой атат. Ушу Бектор Асанов, ушу Өмүрбек Чиркеев, Текебаев, ушулар баары биригип алып мени чечет. Чечип бүттү го. 10-жылкы тополоңдо именно ушулар болгон го. Кыргыз өзбекти кырылыштырган. Бакиевден тоношту байыды, Акаевди тоноп байыды, Атамбаев акылдуу экен тонотпой койду да. Ушундай да, буларда яка өзү эл каалаган жок да. Булардын очкосун, булардын адам мурдаган жок. Эч ким. Эл өзү каалап атат да. Аяка барышын. Зачем? Булар баргандан кийин бир мындай эл үчүн иштебейт да. Булар ушу таң каласың. Буларга вообще тополоң болуп туруш керек да. Булар өзү тополоң экен да, чөтөртө. Бирге деген дагы элдин башын бурмалап эле, давай ушу срок коебуз, 2 күн анан кийин 3 күн болбосо минтебиз, антебиз. Эл чыкпайт буларга. Дурак эмес, буларды уже таанып бүттү. Мына 10-жылкы тополоңдо Бектор Асановдун кылыгын кара. Текебаевдин бардыгы айланып тегеренип эле, ошол эле мурунку Акаевди жок кылган, баки баарын жок кылгандар эми Садырга асылып атабы. Болбойт. Садырды эл бербейт. Садырды эл шайлап алды да. А буларды эл шайлаган жок. Ушуга ыраазы болуп чыгып кет, оюңдан болду эми. Пока арканы чукуй электе. 10-жылкыны чукуган болсо булар каттуу кетет. Булардын видеолору азыр секретный жатат. Чукусур ошону апарып бериш керек да, камчы ташиевге. Мамын менен аты үй же жок кылды. Болду, булардын вазифасы бүттү да, мындайча айтканда. Дагы ынтылыштын кереги жок. Ушундай этегин жийип калса жийип калды. Эгер
элди көтөрөм деген болсо, буларды жок кылыш керек да. Булар болбойт. Булар элди ушунтип эле дүйлүктүрөм деп ойлойт. Эл уже акылдуу болуп калган. БШК билдирет. Жалпы элге жана кабыл алууга түшүнүктүү болуш үчүн БШК добуш берүүлөр тууралуу маалыматтарды таблица түрүндө жөнөкөй тил менен берет. Сиздер көрүп турган жашыл квадраттын ичи участкалык шайлоо урналар менен БШКда жайгашкан сервер. 20:00дон кийин участкалык комиссия бардык мүчөлөрүнүн жана байкоочулардын көзөмөлүндө автоматташтырылган эсептөөчү урнанын жыйынтыктоочу отчетун басып чыгарат. Ошол эле учурда автоматташтырылган эсептөөчү урнанын маалыматтары асуунун жыйынтыктоочу отчету басылып чыгары менен автоматтык түрдө дароо серверге жөнөтүлөт. Сервер болсо маалыматтарды автоматтык түрдө кызыл квадрат менен белгиленген. БШКнын маалыматтык шайлоо системасынын сайтына жарыялайт. БШК адиси маалыматтык шайлоо системасынын сайтына асуудан алган маалыматтарды жарыялоодо санды жаңылышып, 2 жолу көбөйтүп алган. Калькуляциялоодогу механикалык ката. Бир нече убакыттан кийин БШК адиси маалыматтарды визуалдаштыруудагы формуланы оңдогон. Мында белгилей кетчү жагдай автоматташтырылган эсептөөчү урна жана негизги системада маалыматтар өзгөрүүсүз калат. Аталган система иши үзгүлтүккө учурабайт, жаңылбайт. Бүгүн да так иштеп жатат. Бул жаңылыштык өтпөй калган эле партияларга эле эмес, бардыгына бирдей болгон. Автоматтык эсептөөчү урналар менен серверге эч ким кире албайт. Кирем десең да кире албайсың. Ал автоматташтырылган компьютер системасы. Адам фактору аралаша албайт. Сервер болгону добуштарды эсептеп чыгарып берет. Тагыраак айтканда, шайлоо бүтөрү менен жыйынтыгын алдын ала чыгарып берүүчү гана ролду аткарат. Ал эми акыркы так жыйынтыкты кол менен санап бүткөндөн кийин гана чыгарабыз. Мыйзам боюнча да кол менен санап бүткөндөн кийинки жыйынтык мыйзамдуу деп эсептелет. Бирок ошондо да сервер берген жыйынтык менен колго санаган жыйынтыктын ортосунда анча көп айырма чыкпайт. Себеби урна жараксыз деп эсептеген бюллетендерди байкоочулар менен комиссиялар жарактуу деп эсептеген учурлар болот. Анткени шайлоочулар койгон галочка квадраттан чыгып кетсе, урна аны жараксыз деп эсептеп коет. Аны участкалык комиссия менен байкоочулар макулдашып жарактуу десе, тийиштүү акт түзүлүп, катышкандар бардыгы кол коюп, ал бюллетендер жарактуу болуп эсептелет. Кол менен саноо талапкерлердин партия жана коомчулук уюмдардын байкоочуларынын катышуусунда ачык айкын жүргүзүлөт. Бизде жашыра турган эч нерсе жок. Ошондуктан бардык нааразы болгон тараптарды кол менен санаганга катышууга чакырып жатабыз. Келиңиздер, катышыңыздар. Кол менен санап чыгуу үчүн 2-3 күн убакыт кетет. Бизде жашыруун эч нерсе жок. Ал эми БШК бюллетендерди түнү менен алмаштырат деп күмөн санап жаткан саясатчыларга айтарыбыз. Бизде жалпысынан республика боюнча 31 000 шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бар. Алардын арасында сиздердин да өкүлдөрүңөр бар да. Анан элестетиңиздер, 31 000 адам менен бюллетендерди көтөрүп алып, алмаштырып чуркап жүргөнүбүздү. Бул абсурд. Азыркы учурда кыңыр иш 40 мүнөттө эле билинип калган заман. Бири-бирибизден күмөн санабай эле коелу. Ар бир берилген добуш 100% шайлоочулардын өздөрүнө таандык. Биз аны толук камсыз кылабыз.